Бүгүнкү күндө биздин бюджетибиз 505 миллиард менен былтыр кабыл алдык эле. Быйылкы жылы ошону 557 миллиард менен бүтүрүп атабыз. Кантип? Эмне үчүн көбөйүп кетти? Эмне үчүн мурда мынтип көбөйгөн эмес? Мурда бул акчалар каякта болгон? Кайда болгон? Миллиарддаган, 100 миллиарддаган акчалар мурда каякта болгон? Мунун бардыгы мурда, урматтуу туугандар, ошол акчалар эле болгон, ошол эле акча айланып жүрөт, ошол эле экономика иштеп атат, ошол эле эл жашап атат. Бирок ошол акчанын бардыгы сол чөнтөккө кетип турган. Ошол акчанын бардыгы башка адамдарды байытып турган. Так, миллиарддаган акчаларын алып алып туруп, керек болсо любой чиновник сатып алган, любой правоохранительный адамдар сатып алган, бу милициясынан баштап ГКМБ прокуратурасына бери сатып алган. Эч ким кым деп айта алган эмес. Максимально топтогон таможня 38 миллиард болгон. Бүгүнкү күндө 102 миллиард топтоп атабыз. Максимально топтогон налог 60 миллиардтын тегерегинде болгон. Бүгүнкү күндө 120 миллиард топтоп атабыз. Налог төкпөгөндөрдү, урдагандарды, өзүнчө төбөнө салып кеткендерди, жана башкалардын бардыгына ушул каттуу күрөштү жүргүзүп атабыз. Мен мисалы, как жетекчи катары, ушул күчүсү туранын жетекчиси катары, эч кимди тааныбайм, эч кимди билбейм, эч ким менен дос эмесмин. Мен бир гана максатым мамлекет. Мамлекетке түшөт, мен сүйүнөм. Мамлекет түшпөйбү, мен аны наказать этем. Ким болсо да, кимдин тууганы, уругу, чоң, кичине, мурда кийин кызмат кылган министр башкасына карабайм. Так, мага ушундай тапшырманы президент берген. Президент дагы айтат. Менин тууган уругума да караба дейт. Жакындарыма да караба дейт. Только преследовать этип, жанагыдай жөн адамды преследовать этпейбиз. Жөн адамдын артынан түшүп алып, куугундуктабайбыз. Но бирок мамлекетке зыян келтирдиби? Аны биз наказать этебиз.